Жолчурактын кызыл белгисин өтүп кеттиңиз го? Талайбеков дедиңиз ба? Талайбеков. Кызматтык көлүңүзгө бересиз. Талайбек уулу Садыкбек, э? Садыкбек. Садыкбек. Кызыл өткөндүн налигиңиз барбы? Айдоошун көлүктөгү паспортуңузду алыңыз. Тиги эмне дейсиз? Бир минут азыр, э? Баары мен алсаңыз дали. Олбойсуз бетирак, мына айдоочу. Азыр көрөйүнбү далилиңерди? Иә. Далилиңерди көрөйүнбү дейм. Өзүңүздөн көрүп атасызбы? Жок, мен силерди күттүм. Сизде бар далил? Ошо күттүм. Көрүп алыңыз. Көрдүңүз, бизге жашыл жаны сизге беребиз. Токтоп турыңуз азыр. Ооба, мынаны караң. Шерден эле айтайынбы? Карап туруңуз, внимательно. Кызыл турат, мен эмне жерде турам? Вступлением 0 жакта. Караң. Мына, мен эмне жерге келгенде, точнее, перекресттиктин ичинде жашыл жанып атат, бияка кызыл жанып атат. Мен эмне кылышым, ошол жерде токтошум керекпи? Сиз моргающийде токтошуңуз керек да, негизи. Моргающийде? То есть моргать эткен бул запрещает. Ооба. Токтошуңуз керек да. Все. Бул Өткөрүп берүү мүмкүнчүлүгү барбы сиздерде? өткөрүп берсе деле эртең полигон киргизет да. Ооба, өткөрүп бермесек деле биз эртең барып барсаңыз кокус эме болсочу. Барып туруп айтасыз, ушундай болгондо. Мен барып туруп айтпайм, сиздер чакырасыздар. Сиздерди чакырабызбы? Неме ПДД китеп бар сизде? Но ПДД сизге таандыкпы же бул кишиге таандыкпы? Же экөөңүздарга теңби? Машинада жүрөбү? Машина алмашып турасыздарбы? Тарттырмын эми. Имею в виду күндүзү башка патруль чыгабы деген. Токтойт, кеч кайра өзүңүздөр менен чыгасыздар, а? Просто мага эң кызык болгон жери мына светофордун маселеси боюнча ПДДда монтип белгилеп коюпсуздар да. Монтип белгилеп. Демек, бул китепти ачып окугансыздар да. Стоп будогач. Тарталууга мүмкүн да. Ачып Тарталууга мүмкүн да. мына мурун ачып окугансыздар, мага белгиленип турат да. Мына белгиленип турат. Демек, мурун бир колдонгонсуз да бар. Ачып окугансыз да бар. Бул жерде мына чөткө жазылып турат. Аңгараңыз. Жогоруда биздин бул жактагы инспектор өчүп жанып жаткан моргающий жашыл свет бул токтоого тыюу салат деген билдирүүсүн билдирген. Сиз моргающийде токтошуңуз керек да, негизи. Бирок ПДДда светофордон тегерек сигнал, жашыл сигнал жүрүүгө уруксат берет. Бир. Экинчиси, күйүп өчүп турган жашыл сигнал жүрүүгө уруксат берет. Жазып турабы? Жана анын иштеген убактысы бүтүп бараткандыгын жана жакын арада кыймылга тыюу салынганы сигнал күйө тургандыгын маалымдайт. То есть жакын арада кызыл жанатсага деген гана маалымдаган гана нерсе да, бул токто деген эмес. Чтоб айдоочулар
Эми бул деле коопсуздук чарасынын бир түрү. Барын мегайшидин өссүн деген жокмун. Просто бул менин азыр мыйзам бузуума кирбейт. Мен перекрестокто кандай учурда токтоп калам? Ошол жерде адам өтүп келе жатса, же авариялык учур болуп машина өтүп кетип атып бири-бирибизге сүзүп кала турган ыктымалдык жаралса, ошондо гана токтоп калам. Мага эч кандай ал жерде неме болгон жок. Кошуласызбы менен? Мен ПДДны сизге окуп берип атам. Алдыңызда окуп берип атам. Ориентир алыш керек да туурабы? Ориентир алыш керек. Эми бул ориентир албаган бул мыйзам бузуу эмес да. Сиздер жөн гана сиздердин коопсуздугуңуздар үчүн эскертүү бериш үчүн десеңиздер, балким туура болот эле. Бирок административдик жоопкерчиликке тартуу бул туура эмес да. Эми сиздер административдик жоопкерчиликке тарткан жоксуздар го, просто эми ошого үгүттөгөн протокол жазып атасыздар да. Бул протокол, бул жөн эле протокол. Мен күнөөлүү же күнөөлүү эмесмин, бир гана сот аныктайт. А сиздер жөн гана айтат го, шектүү деп коет да, типа ошондой эле сөз да. Так. Укуктарым жана милдеттерим болгон. Сиз урматтуу айдоочу, сиз эгерде бул протоколго эме болсоңуз, каршы болсоңуз, 10 күн ичинде барып кайрылсаңыз болот. 10 күн ичинде биздин үстүбүздөн барып кайрылсаңыз болот да. Бул протоколду бизге мен мындай малда өткөм, же мындай болгон учурда протокол чынын түзүлүп калды. 10 күн ичинде барып кайрылып биздин үстүбүздөн арыз жазсаңыз болот. Неге 10 күн? Я, Неге 10 күн? 10 күндөн кийин ал бул протокол сиздин арызданууңузга чекке чыгып калат. Туура эмес. Бул протокол 1 айга убакыт берилген. Туура эмес, ол 10 күн. 10 күн ичинде бара аласыз. 1 айга эмес, 10 күндө. 10 күн эмес, 1 ай. Анан мен укуктар милдеттерим толук түшүндүргөн жоксуз. Сизге бир эле суроо. Мына жерде укуктар милдеттерим 314 берене негизинде айтып берсеңиз. 314 беренеде канча пункт бар? Негизи 314 беренеде сиздердин 14 укугуңуздар бар. Ошонун баарын эмнеге айтып берип атам азыр? 3 милдеттериңиз бар. Окотом. Эмнеге баарын айтып атам? Мага эки эле нерсени айтып берсиңиз. Баарын кантип айтабыз сизге? Баарын айтып берсеңиз керек. Айтып Баарын айтпайбыз. 314 берененин негизинде сиздин милдеттериңиздин жалпысын айтканда, ошондо милдеттерге сиз таянып, бизге арыздооңуз болсо эме кыласыз? Жок, ар бирин айтып берсеңиз керек. 14 точка мындай точка ясно айтылган да, жазылган ал жердечи. Туурабы? Сиз кол коюп бересизби? Кол коесузбу, койбойсузбу? Жок, ол Я, алып келиңиз протокол. кол Протокол бериңиз мага, протокол. Мен таанышып алайынбы протокол? Таанышып бүттүңүз сиз азыр Мен протокол таанышып менен. бүткөн жокмун. Мен сизге укуктарым жана милдеттеримди сурап атам мен сизге. Мен сизге айтып атам милдеттериңизди. Айткан жоксуз толук. Айттым мен, айттым. Толук айткан жоксуз. Айттым мен. Толук айткан жоксуз. Айттым. Дагы бир сыйра кырып ошо 14 пунктты жаттап алыңыз анда. Айттым мен. Айткан жоксуз толук. Алып келиңиз протоколду бериңиз. Протокол эмне кыласыз? Мен берейин. Эмне кыласыз? Бериңиз, кол коюңуз. Жок, кол коюп беремби ошо? Ооба, Туттурбайсызбы бериңиз, анан? Эмне бериңиз. шашылып атасыз? Эми сизге бир суроо. Урматтуу инспектор. Сиз жогоруда өчүп жанып аткан жашыл сигнал бул жүрүүгө тыюу салат дедиңиз, чынбы? Жүрүүгө кандай жүрүүгө тыюу салат? Эми өткөнгө болбойт. Сурооңузга түшүнбөй калдым. Өчүп жанып аткан жашыл светофор. Бул менин өткөнүмө, перекресттен өткөнүмө тыюу салабы? Сизге болотпу? Я, өткөнүмө тыюу салабы? Тыюу?
жана кайталап кетпедиңизби сиз? Өзүңүз. Болбойт деп өзүңүз окудуңуз туурабы? Сиз окуган эмессиз бааны? Окуган эмессиз. Мен окуп турган сизге протокол түзүп бердим. Окуган болсоңуз анда жашыл аялдар жазылып эле турбайбы? Жашыл мигайчы бул жүрүүгө уруксат берет эле деп турбайбы? А сиз эмнеге мага протокол түзүп койдуңуз азыр? Жашыл сиз кызылда өттүңүз биринчиден. Жашылда өткөн Сиз жок. өзүңүз көргөнсүз телефондон. Жашылда өткөнүңүз үчүн мен протокол түзүп бердим сизге. Жашылдан өткөнүм үчүнбү? Жок, кызылда өткөнүңүз үчүн. Кызылда өткөнүңүз үчүн сизге протокол түзүп бердим. Сиз эки сүйлөбөңүз, инспектор. Мен бириле сүйлөп атам мен. Туруп, могу өчүп жангандагы тыюу салат деп башында айттыңыз. Жок, андай болгон жок. Видеого да түштү. Андай болгон жок. Сиз моргающийде токтошуңуз керек да, негизи. Моргающийде? То есть моргать эткен бул запрещает. Ооба. Токтошуңуз керек. Сиз моргающийде токтошуңуз керек да, негизи. Моргающийде? То есть моргать эткен бул запрещает. Ооба. Сиз моргающийде токтошуңуз керек да, негизи. Моргающийде? То есть моргать эткен бул запрещает. Ооба. Токтошуңуз керек да. Все. Жогорудагы протокол боюнча биз адин практикага барганбыз. Албетте комиссиянын негизинде карап чечип беришти, протоколду жокко чыгарышты. Бул деген сөз инспектор протоколду негизсиз дейбизби же туура эмес түзгөн деп айтсак болот. Протокол жокко чыкты. Негизгиси ошол баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ассаламу алейкум.